Базаркоргон Кара Суу районундагы айрым мектептердеги мугалимдер жоолук салынган кыздарга кысым көрсөтүүдө пикириңиз? Туугандар, мындай. Кудай кааласа бул эжекелерибизди эле кичине түшүнбөстүктөн кылып аткандыр. Ошол эжекелерибизди жакшына бир өздөрүнө жоолук подарка кылайлы. Кичине бир кой союппу, чай бериппи, кызмат кылайлы, дуа кылайлы, тирешпейли. Мүмкүн иншалла ошо түшүнүүнөн кайтар, жакшынакай бир дуа кылып, кыз балага эми эмне бир ак жоолук болсо бул эмнеси зыян? Бул абир, бул чырай, бул Алланын фарызы, бул мусулмандын маданияты, бул жоолукчу. Буга мен азыр ойлойм, кичине эле жөн эле баягындай эме болот го, мындай кежирлик жол болсо андай кичине түшүнбөстүктөн же кичине капа болуп калган учурларда эле болуп калышы мүмкүн. Бирок өзүбүзгө биз кандай кылсам каршы душман койбойлу эч кимди. Кудай кааласа эжекелерибизге жакшы дуа кылайлы. Азыр айткандай кайсы мектепте мүмкүнчүлүк бербей атабы, ошону сиз кызмат кылыңыз. Аз эле убакытта чечилип кетет. Кандай кызмат кылыңыз? Чай бериңиз, ысык чай бериңиз, жаллабаттын самсасынан бериңиз. Иншалла маселе оңой эле чечилип кетет. Кичине белек бериңиз, бир торт алып берип бериңиз. Ушу менин кызым келип атат эми, аз-маз карап коюңуз эми. Кичине жоолук салып аракет кылып атат экен эми. Эми мына сиздин иншалла Кудай кааласа сиздин колуңузда ден соолугу жакшы болсун, билими жакшы болсун. Иншалла ошо киши жоолук салганга аракет кылып атат. Тирешпей. Макулбу? Алла разы болсун. Так, Алла разы болсун да калуулар экен, баарыбызга жакшылыктар болсун. 14 жаштамын дейт. Сиздин медресеңизге барып 3 ай жайкы каникулда окусам болобу дейт. Алла разы болсун. Сиз июндун башында байланышыңыз. Кудай кааласа лагерлер ачып калса, мына пандемиялар азайып калса, жакшы дуа кылайлы. Алла таалам ушул жаман оорудан, коронавируска окшогондон Аллах баарыбызды сактасын, ооругандарга шифа берсин. Ушул оорудан көз жумгандарга Алла мээримин чачып, бейиштен жай берсин. Амин. Скакова Оңол Бүбү Маменовна Москва шаарына боорунан операцияга кетип жатат. Дуа берип коюңузчу сураныч дейт. Аллахым шифа берсин, я Раббул Аламин. Боорунан операция кетип атыптыр. Алла таалам операциясын ийгиликтүү кылып, тез туруктуу шифа берип, үйүнө курсанчылык менен кайтсын. Алла. Ажылык сапар боюнча эмне айта аласыз? Ажылык сапар боюнча Кудай кааласа муфтиятты карап турайлы. Кудай кааласа муфтиятта иншалла жаңылык берет. Кудай кааласа мүмкүн иншалла быйыл азыраак болсо да болуп калса деген үмүттөбүз. Аз болсо дагы 1 самолет, 2-3 самолет болобу, канча болсо дагы барып иншалла элдерибиз эгемендүүлүктү алганыбызда бир эле самолет барат эле. Андан мурда 25 киши эле барат эле. Бир учурларда бир 5 эле киши барат эле. Кана кыскасы ушундай бир дуа кылайлы. Алла таалам иншалла кайра бул сапарды ачсын. Азыр иншалла Саудиядагы ушуну эске алып атат. Бүткүл ааламдын коопсуздугун, ден соолугун эске алып, карап туруп, алар дагы ушу чет мамлекеттен келген конокторду дагы этияттап атышат. Уруксат Кудай кааласа болуп калса, ошо вакциналарын алып, анан кийин болуп калар иншалла. Жакшы үмүттө болойлу. Экинчиде баалар кымбаттады, төгүлгөн акчалар кыймылсыз турат. Толук маалымат бере кетсеңиз. Бааларды эми мүмкүн кымбаттап калар. Эгерде азыркында мына Саудиянын шарты менен боло турган болсо, ар бириңиз жалгыз бир комнатада жашашыңыз мүмкүн. Мурда эми 8-ден 9-дан ажылар тура берчү эле. Азыр отурганда деле бир самолетка же болсо бир автобуска мындай кылып узак-узактан отургузуп коюшу мүмкүн. Вакциналары азыр кандай болот? Пока маалыматыбыз жок, иншалла. Муфтиятты карап турайлы, иншалла толук анан маалымат берилер, Уят пердени кайра кылыбаны келтирүүгө мүмкүнбү? Ажеке дейт, уят пердени кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнбү? Бул эмне дегениңиз түшүнбөдүм мен бул сөзүңүзгө. Мындай болушу мүмкүн, караңыз. Ислам динде ыймандан кийинки эле биринчи фарыз уяттуу жерлерди жашыруу. Эгерде Кудай сактасын бирөө туура эмес нафске азгырылып, бир зына кылып алса, билиңиздер туугандар, пайгамбарыбыз аялдардын фитнасынан пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика мин фитнатин ниса. Бул дегени туган махрам, намахрам деген бизде түшүнүк бар. Алла таалам бизде мусулманбыз биз. Биз баш кошсок ак нике менен баш кошобуз. Баланы зынадан болуп калбасын. Зына ушунчалык арам нерсе, зына кылган учурда ыймандуу адамдын ыйманы чыгып турат.
Кудай сактасын, ошол учурда өлө турган болсо имансыз кетип калышынын коркунучу бар. Зынада оорулар пайда болот, пайгамбарыбыз айткан, ай, зынадан сактангыла, ата бабаларыңар укпаган оорулар пайда болот деген. Ошон үчүн бул эркектерге өзгөчө эрктүү, такыбалуу, ак никесиндеги алхамдулилля жубайы менен шариятыбыз уруксат берди. Ак нике менен кошулуңуз. Уруксат берди. Төрөбөй калды, ооруп калды, башка болуп калды, же багалас күчүңүз жетет, 2, 3, 4 чейин уруксат берди, мисалы карап. Бирөөнө кызыктырды, үйлөнбөй өтүп кетпеңиз деп. Бирок мына зына жолу менен барган бул арам нерсе. Bundan сактаныш керек тугандар. Ла тaqrabu зина, Алла буйрук берген. Зынага жакындабагыла таптакыр. Ассаламу алейкум. Биз чубак ажыны абдан сагындык дейт. Баарыбыз сагындык. Мынакей 1 жыл боло элек. Кандай деген залкар, аалымдарыбыз, ушундай жакшы адамдар өтүп кетти. Ошондой эле өтүп кетет экенбиз биз деле баарыбыз. Кийинки жылга чейин, Рамазанга чейин кимдин гарантиясы бар, барбы жок? Бирок имандуулар баары иншалла бейиште жолугат. Имандуулар бардыгы. Андан мурдагы муундар кандай деген адамдар өттү? Имам Бухари өттү, Имам Сарахси өттү, Сираджиддин Оши өттү, Аллама Касани өттү, Имам Абу Ханифа өттү, Али өттү, радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху өттү, Абу Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху өттү. Бул өтө турган дүйнө экен. Матан нас хаттал анбия, адамдар биякта турсун, пайгамбарлар дүйнөдөн өттү. Пайгамбарлар, Ибрахим пайгамбар дүйнөдөн өттү, Исмаил пайгамбар дүйнөдөн өттү, Нух пайгамбар дүйнөдөн өттү. Иса пайгамбар келет, Кудай кааласа. Муса пайгамбар дүйнөдөн өттү. Иннака майитун ва иннахум майитун. Пайгамбарлар биякта калсын, адамдар биякта турсун. Пайгамбарлардын пайгамбары дүйнөдөн өттү го. Баарыбыз эле өтөт экенбиз да. Баарыбыз эле өлөт экенбиз да. Өлбөгөн бир Алла өзү эле калат. Баарына өлүм жазган. Таң калыштуусу өлүм акыйкат. Өлүмдү эстөө ибадат. Бизде динибизде өлүм акыйкат. Өлүмдү эстөө эмне экен? Ибадат. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Өлүмдөн өткөн таасирлүү насаат жок. Өлүмдөн өткөн жүрөктү тазалай турган нерсе жок. Ошон үчүн айтат да, муту кабла ан тамуту. Өлөрдөн мурда бир өлүп көр. Өлөрдөн мурда бир мартаба өзүңүздү өлүк катары сезип көрүңчү. Өлсөңүз эмне болот элеңиз? Жөн эле. Мисалы, например, жөн эле. Бир өлүп көр. Аллаху акбар. Мусулман экенбиз, бактылуу экенбиз. Мен өлсөм, кийимими бирөө чечет экен, бирөө жууйт экен, бирөө кепин кийгизет экен, бирөө жаназамды окуйт экен, бирөө көтөрөт экен, бирөө кабырга апарып жакшынакай коет экен. Аркабыздан бирөө дуа кылат экен, жакшы сөздөрдү айтат экен. Мусулман экенбиз, өрттөлбөйбүз. Же болбосо, канаттууларга жем кылып таштап берип койбойт. Алхамдулилля, биздин динибиз кандай кереметтүү дин. Мал бала чакаңы бардыгы эми караңыз алып кетет, талашат. Бу дүйнөнү бардык кылганыңыз башка бирөө үчүн таштадыңыз. Биз эмне алып кетебиз ошон үчүн? Алла таалам рахматына алсын, чубак ажыбызды жайын жаннаттан кылсын. Кандай гана алым дүйнөдөн өтпөсүн, динге сөзсүз зыян келет. Карасаңыз, ар бир улуттан ушундай менмин деген залкар аалымдар өттү. Мынакей Дүнган деген Бишкек тарапта улут бар. Лукмар ажы деген ошо дүнгандардан бир чоң аалым. Ташкентте Ислам институтун кызыл диплом менен бүтүргөн, диний кызматкер, канча деген кызматты кылган, көз жумуп кетти. Абибулла Дамла деген Даргин устазыбыз бар эле, ал өтүп кетти. Мынакей Абдугапар Сманов деп казак бауырларыбыздан кандай деген укмуш залкар аалым эле, бул өтүп кетти. Аллаудин Мансур Дамла, Аллаху акбар, кандай гана киши эле, кандай гана аалым эле. Өзбек туугандардан мынакей 1 жылдын ичинде ушулардын бардыгында. Эшани Хикматулла деп тажик туугандарыбыздан кандай деген аалымдар көз жумду. Кыргыздардан мынакей Чубак Дамла, Садырдин Дамла, Казы Дамла, Бишкек шаарынын казысы эле.
Biz bir tengtuş, bir zamandaş, çoğu жүрген, çoğu okugan, çoğu meselelerde talaşkan, çoğu elhamdülillah dinin hizmetin kılgan. Dünya öte öğret eкен. Şunun için birimizi bar uçurda barıktap kalaylı. Birimizi bar uçurda birimizi sıylap kalaylı. Birimizi koldap kalaylı. Birimizin kemçildigimizi jaşırıp kalaylı. Birimizin ayıplarımızı jaşırıp kalaylı. Birimizi kıynalatqımızı jardan berip, birimizin kolumuzdan birimizi tartıp beyişke tartaylı. Birimizge jakşı oyda olaylı. Jakşı gümönde olaylı. Çoğu jakşılıktardı kılaylı. Çoğu jakşılıktardı talaşaylı. Jamanlıktardı çoğu joyoylu. Allah'ım kabul kılsın.